104 bilet 1 soru. Kara una toktotуу erежесин buzabı? Karаңыз, бұл жерде шаар ичиндеги жол экен, анан бұл жерде адамдар өтө турган өтмөк пешеходный дорожка бар экен. Ошол жерге, ошого жакын кара уна токтоп турат, жеңил уна. Ушунун ушундай токтогону эрежеге туура келеби деп сурап атат да. Жок, эрежеге туура келбейт. Эреже боюнча жол өтмөгүнө пешеходный дорожкага 5 метр калганда токтош керек эле. Азыр мунун мындай турганы эрежени бузуп атат. Ошондо бузат десек туура болот. Бул жол кесилиште машинеден озууга уруксат берилеби? Азыркы учурда жеңил автоунаа мына кесилиште жүк ташуучу унааны ашып өтөйүн деп атат да. Аны ушундай кылган туурабы деп атат. Азыр эми ал үчүн биз белгини карайбыз. Демек оң тарапта кызыл баягы белги турат, кандай белги? Бул деген негизги жолду билдирген белги. Анан бул негизги жолго эки тараптан экинчи даражалык жолдор кошулуп атканда билгизип атат да белги. Демек, азыркы учурда бул негизги жол болгон себептүү бул кесилиште ашып өтсө уруксат берилет. Экинчи даражада чыгып келаткан унаалар аларга жол берет. Бул унаага жол берет. Ошол себептен уруксат берилет десек туура болот. Кыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.